орто мектебинин 4 классында окуучусу Кучкоору Шумкат. Азыр мен Татталма деген чарманы айтып берем. Азат менен Самат bir класста bir партада отурушат. Алар кошуна бар. Bir күнү Самат bir даракта селендеп турган алманы көрөт. Аны Саматка айтат. Ала мектеп бүткөндөн кийин туура ошо алма бакка барат. Азыр колу сунуп алгандан кийин Самат алан дегенде бактын түбүндө кемпир отурган болот. Ошол маалда кемпир туруп Азат менен Саматтын жанына акырын басып келет. Самат кыйрып, ал бизди көрүп калды деп коркконунан кыйкырып качып жиберет. Азат анын аркасынан чуркайт. Алар Саматтын үйүнө келет. Аны окуяны апасына айтып берет. Апасы айтат, ал өзү жалгыз жашаган кемпир деп апасы айтат. Андан кийин Азат үйүнө барып укталбай калат. Ал кемпирге эч ким карабайт экен, өзү жалгыз жашайт экен дейт. Кийин мектептен чыгып Азат менен Самат туура ошол үйгө барышат. Эшигин тыкылдатып кыйкырышат. Бул үйдө эч ким жокпу дейт. Самат айтат. Чоң эне дүкөнгө же базарга кеткендир дейт. Алдынча аркасында кемпир. Балдар, силер мени чакырдыңарбы дейт. Ооба, биз чоң эне, сизден кечирим сурайын деп келдик деп Самат коркконунан учпай калат. Чоң эне, мээримдүү сүйлөт. Келгиле балдарым, алма жеп кеткиле. Мен өзүм тере албайм. Силер тересиңер дейт. Азат менен Самат бир заматта бир чака алма терип коюшат. Чоң эне айтат. Келгиле балдарым, жегиле, үйүңөргө калашыңча алып кет, ала баргыла дейт. Азат менен Самат бир заматта бир чака алма терип коюшат. Чоң эне айтат. Келгиле балдарым, жегиле, үйүңөргө калашыңча алып кеткиле дейт. Самат менен Азат бирден алма жешет. Үйлөрүнө бөлүп алып кетишет.